Assalamu alaikum достор. Мен 1-2 күн мурун ушул проект боюнча сиздерге айтып видео чыгардым эле. Азыр дагы акча чыгарып атканымды көрсөтүп берейин. Мурда күнү тарткан видеону менин каналыман көрсөңүздөр болот. Кече дагы акча чыгардым, бүгүн дагы акча чыгарган адам. Мында биз эч кандай заданияларды аткарбайт экенбиз. Буга катталып бул сайтка. Андан кийин VIP пакеттерин сатып алып койсок эле өзү эле күнүнө прибыль берип турат экен. Бул жерде биздин реферальный ссылкабыз. Андан кийин инвест деген жерде карасаңыздар, биринчи катталган адамга $10 азыр бонус берип жатат. Ошол $10 дагы биз $10 кошуп, мына VIP тарифин сатып алсак, күнүнө $2 иштеп берет. Эгерде $50 кошуп, ошол 60 кылып VIP тарифин сатып алсак, анда күнүнө бизге $6,6 иштеп берет. Жана ошондой эле тарифтер жогорулай берет. Май деген жерге кирип туруп биз азыр мен мына жерде daily income деген көрсөтөйүн. Мен чыгарган акчаларым мага иштеп берген 3 күндөн бери $2 чыгарып берген акчалар. Азыр мен Withdraw дегенди басып туруп дагы акчамы чыгарганды көрсөтүп берейин. Ал жерге мен азыр $3.10 чыгарайын. Бул жерге болсо пароль жазабыз. Паролюм жаздым. Эми Withdraw дегенди басабыз. Ал эми бул жерден болсо биз немесин көрсөк болот. Чыгарган акчаларыбызды көрсөк болот. Мисалы, мына $2 чыгардым, $5.2 чыгардым, анан азыр $3.1 чыгарууга койдум. Бул сразу түш элек болгондо мына payment болуп турат. Түшкөндө трансферти болот. Бул 1 минутта, 2 минутта, 3 минутта түшүп калат. Азыр түшкүчө башка жагын сиздерге тааныштырып турайын. Бул жерде акчачы киргизүү үчүн recharge дегенди басабыз. Ушул жерден ушул адреске, ол адресибизге $10 салып VIP тарифин сатып алып, күнүнө $2 иштесеңиздер болот. Мен 3 күндө $6 иштегеним бул жерге жазылып турат. Так, дагы эмне? Electronic wallet. Бул жерде биздин TRC20 адресибиз болуп саналат бул жерде. Ошол адреске биз акчабызды чыгарабыз. Акча түштү деп бул жака кетти. Азыр мен Binance биржасына кирип текшерейин. Мынакей достор, биздин акчабыз уже келип түштү. 1 минуттан ичинде эле без комиссия келип түштү. Каалоочулар болсо иштесеңиздер болот. Мен описанияга ссылкасын коюп коем.